Салам, менин атым Болот Темиров. Президенттин маалымат кызматын жетектеген Дайырбек Орунбеков кандай калыптарды таратып жатканына өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Ал Клоп медиа менен иштешкен жаш балдар кыздарды Болот Темиров каржылап, жалган иликтөөлөрдү жасатты деп ушак таратып жатат. Бул журналисттердин камакка алынышын актоо үчүн ойлоп табылган шылтоо. Мен бул боюнча кыскача жана так жооп берем. Мен Клопко сый-урмат менен мамиле кылам. Бул медиа өзүнүн чоң тарыхы жана коомдо репутациясы бар көз карандысыз басылма. Биз буга чейин чогуу иликтөөлөрдү кылып келгенбиз. Азыр Клоптун башына оор күн түшүп турганда, мен аларга толук илектештигимди билдирүүдөмүн. Бирок ГКМБ кармаган балдар менен эч кандай байланышым жок. Көпчүлүгүн жеке тааныбайм дагы. Мен эч кимге тапшырма бербейм. Эч кандай команда менен иштебейм. Эч кимге акча төлөбөйм. Бардык иликтөөлөрдү өзүм жасайм. Кээ бирлерин башка көз карандысыз редакциялар менен, анын ичинде эл аралык өнөктөштөр менен чогуу ишке ашырам. Кечээден бери мага бийлик бул жаштарды менин атым менен байланыштырып, кылмыш ишин токуп жатышканы боюнча маалыматтар түшө баштады. Башында көңүл бурган эмесмин. Анткени бул калп. Бирок азыр бул калптын негизинде кылмыш ишин ойлоп табуу аракетин көрүп жатышат. Бул жаштарды кандай ыкмалар менен моюнга алууга мажбурлап жатышканын мен билбейм. Кандай басым көрсөтүлүп жатат белгисиз. Бирок алар чындыктан коркушаары белгилүү. Сөздөн коркуп жатышат. Ошондуктан журналисттерди камап жатышат. Суроодон коркуп жатышат. Ошондуктан суроо бергендерге кысым кылып жатышат. Адилеттик караңгыда өлөт. Журналисттерди камоо коомдун көзүн жаап салуу дегенди билдирет. Анан ошол эле караңгыда, ошол эле жымжырттыкта үйүңүздү, мүлкүңүздү, келечегиңизди тартып алышат. Эч ким билбей калат. Журналисттерди камашса, демек чындык тоскоол болуп жатат буларга. Эгер унчукпай калсак, демек макул болуп жатабыз. А мен макул эмесмин. Бул менин жообум.